Бул Кемин районундагы Сулуу Терек аймагында жайгашкан экологиялык билим берүү жана жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору. Мында жетим калган, кароосуз калган, жарадар болгон жана браконьерлерден куткарылган жапайы жаныбарлар баш калкалайт. Борборубуз эме боюнча да жалаң жапайы жаныбарларды коргоо болуп эсептелет. Талаада жүргөн, жаратылышта жүргөн жаныбарлар жаракат алып, ошолорду бизге өзүбүздүн группабарыбыздын балдары бар, ошолор байкаштырып, выездерге чыгып, алар кээ бир жерден жаракат алгандарды бекап келип бизге өткөрүшөт. Анан ошондой эле жарандардан алабыз. Жаратылышка кайдыгер болбогон жарандарыбыз да бар. Алар ошо тиги жаракат алган жаныбарларды алып келип өткөрүшөт. Биздин борборубуз ошо кайра калыбына келтирип, ушундай дарылап, атайын биздин штатный ветеринарыбыз бар өзүбүздүн. Алар келип, алардын көзөмөлүндө бул жерде ар бирине өзүнчө вольер бөлүнгөн, смотровой вольерлерибиз бар. Анан генен вольерлерибиз бар. Тиги дарылагандан кийин чыгып, бир аз адаптация алсын деп чоң вольерлерге коебуз. Борбор 2021-жылы ачылган. Учурда бул жерде 2 агыл бир сүлүүсүн, карышкыр жана 2 бүркүт байырлайт. Ага чейин мындай жаныбарлар Ысык көл облусундагы реабилитациялык борбордо багылып келген. Биздин борбор октябрь айы 21-жылы ачылган. Буга чейин борбор Ысык көл районунда болчу. Анан кийин территория тардык болгондугуна байланыштуу чоңойтуш керек, кеңейиш керек болуп, ушу Кемин өрөөнүн тартып келдик, тандап. Башында келгенде биздин бул реаб-центрибиз даяр боло элек болчу да. Бул эски бир заброшенный сарай экен. Ошону тиги биздин баланска өткөрүп сатып алып, ушул борборду куруп, азыркы территориясы 10 гектар жер. Ушу эко билим берүү, жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борборун ушул районго атайын ылайыктап, жаратылышы ылайыктуу экен деп, ушул илбирстерге ылайыктуу кылып ушул жака алып келдик. Азыркы тапта бизде азыр 2 илбирс, 1 сүлөөсүн, карышкыр, анан канаттууларыбыз бар. Анын баары эми демеден реабилитациядан өткөндөн кийин жакшы болуп, жаратылышта өз жанын багып кете тургандарды өзүбүздүн жаратылыш коруктарыбыз бар. Нарында, чоң Кеминде ошолго как раз ылайыктап туруп, өздөрүн алып барып кайра өздөрүн жаратылышка кое беребиз. Борбор бийик тоолуу аймакта жайгашкандыктан бул жерде электр чубалгылары өткөн эмес. Андыктан электр жарыгы маселесин өз алдынча чечүүгө туура келген. Өткөн жылы борбор альтернативдүү электр булагы болгон күн станциялары, күн коллекторлору жана жылуулук насостору менен жабдылып, бүгүнкү күндө электр жарыгы менен толук камсыз болгон. Башында келгенде бuyakta жетиге электричествобуз жок. Жалаң жумуштун баары электрогенераторлор менен, бензогенераторлор менен ошолор менен иштеп жүрдүк. Кийинчерээк светтин муктаждыгына байланыштуу атайын тиги специалист балдарга сүйлөшүп, ушунга күн нурун орнотолу деп, күн нуру боюнча тиги панелдерди орнотуп, өзүбүзгө ылайыкташтырып, ошо светтин киловаттын ылайыктап, ошолорду сүйлөшүп, ушул күн чырактарды мына өзүңөр көрүп атасыздар. Ошолорду орноктуруп атабыз. Мурда бензогенераторлор менен иштеп атканда эмне аны 1-2 саатка эле свет керек болгондо, муктаждык болгондо эле иштетип токтотуп аттык да. А мында эми светибиз кененирээк болуп, свет чыгып атат. Атайын тиги электричество зымдар, чубалгылар тартып келгенге караганда бул бизге көп эле мында арзаныраак түшүп атат да. Эми ар кандай эч жака төлөнбөй, өзүбүздүкү баары. Электр жарыгы киргенден кийин бул борбордогу жыйындар залы дагы толук кандуу иштеп, анда экология темасына байланыштуу жыйындар өтүп турат. Бул зданиянын бул атайын бияк конференция залыбыз. Атайын бунун ичине электричество полный толугу менен киргизилген. Мунун баары электричество менен тиги күн нуру менен да. Бул жерде жаратылышка байланыштуу конференциялар өтөт, студенттер келет, аларга жыйындар болот. Ар кандай конференция, чогулуштар өтүлүп атат. Бул жерде ушу конференция залыбыз бар. Бuyakta кухнябыз бар, ар жакта жатаканаларыбыз бар. Ар биринин ичинде ушу күн нуру менен как раз жылуулуктар, светтер, душтар баарынын ичинде азыркы жашоо шартка ылайыктуу, талапка ылайыктуу баары жасалган. Бүт өзүнүн ордунда турат азыр.
Бияында кухнябыз бар. Кухнябызда ысык суу, муздак суу полный. Бул жерге да суунун баарын автономный кылып кийиргенбиз. Булактын суусунан кирген да. Мунун ичинин баары суу, свет, кадимки эле толук жашоого ылайыкташтырган шарттарыбыз баары бар. Борборго электр кубатын берүүчү технологияларды орноткон Нурсун Energy компаниясынын өкүлү Айдарбек Байдулетовдун айтымында бул жердин электр жарыгы менен камсыз болуусу уникалдуу чечимдердин бири. Биринчи биз келгенде кичинекей чырактары, күн чырактары бар болчу, өздөрүнүн светине жете турган, жарыктандырууга. Анан биз келгенден кийин биринчи этапта могул күн станциясын койгонбуз, 5 киловаттык станцияны койгонбуз. Андан кийинки маселе бул имаратты толук жылытуу маселеси турганда, ошондо биз эме сунуштабыз, буяка тепловой насос, жылуулук насосторун колдонуп, анан теплый пол кылып. Анан азыр бул ушул толук имараттын бардыгында теплый пол коюлган. Анан ошо теплый полдун баарын ошо эшикте турган тепловой насостор менен иштейт. Бул жерде чоң мындай бак бар. Бул бакка күн коллекторлор кошулган. Азыркы маалда бул жалаң гана күн коллекторлор менен бул эмени борборду толугу менен ысык суу менен камсыз кылат. Күн энергиясы менен. Андан тышкары эгер күндүн энергия жетпей калса, бул жерде 2 тепловой насос турат да, бул ысык сууну жылып берет. Бул ысык сууга анан кошумча бул отоплениега да кетет. Анан бул жерде тепловой насостор өздөрү 3 фаза электр энергия менен иштейт. Анан бул жерде 3 фаза электр энергия жок болгондуктан буларды иштеш үчүн тоодун борунан теги күн станциясын койгонбуз, 3 фазалык 18 киловаттык күн станциясы орнотулган. Ошонун жардамы менен бул жерде толугу менен островное решение болуп калганда эч жактан электр энергия келбейт, электр энергияны өз выработка кылабыз бул жерден. Анан ал жерден чыккан электр энергия жылуулук насосторун иштетет. Бул жерде накопительный бак болот, ушул жерден баары топтолуп туруп, анан энергияны имаратты жылытканга, ысык сууну анан толук ушул жерге короткон электр энергиясынын баарын ушу күн энергиясы менен иштелип чыгат да ушул жерден. Борбор экологияга байланыштуу учурдагы орчундуу көйгөйлөрдү чечүүнүн мыкты үлгүсүн иш жүзүндө көрсөтүп жатканын бул жердеги саркынды сууларды тазалоочу жай дагы айгинелеп турат. Борбордун имаратындагы душтан жана крандан келип чыккан суу ошол эле жердеги саркынды сууларды тазалоочу жайга келип түшөт. Саркынды суу тазалоочу жайыбыз бул атайын экологияга деп ылайыкталган. Бул жерден жаман суулар чыккан, саркынды суулардын баары бүт ушенге келет. Мунун ичинде атайын оборудованиялары жасалган. Бул толгондон кийин аны запускать этип иштетип, ичинен баары тазаланып, кайра таза суу, технический суу болуп чыгат. Аны биз алдында сугатка колдонобуз. Мындан тышкары борбордо малдын калдыктарын жок кылуучу атайын чуңкур бар. Бул жакта болсо бекер чуңкуру деп коебуз. Бул атайын малдын калдыктарын утилизация кылуучу жайыбыз. Бунун тереңдиги 9 метр. Мунун ичинен өзү малдын таштандылары чыгат, өзүлөрүнүн ичи ошонун ичинен жок болот да, эзилип жок болот. Борбордун кызматкерлери бул аймактын бийик жайгашканына карабастан кадимки айылда өсө турган бактарак жана мөмө жемиштерди отургузушкан. Бирок алар алгач отургузган көчөттөрдү сел алып кеткен. Ага карабай кайрадан терек, алма, алча отургузуп, быйыл мөмө алууну тилек кылышууда. Мына айылдан жалаң теректердин, көчөттөрдүн, сирендердин ошо айылда эмне өссө алып келип эле айдап атабыз. Мына 2 жылдык мээнетибиз, бул теректерди көрүп атасыздар. Улам-улам балдардын күчү менен улам-улам сугарып атып, анан боожендерге мал келбей, тебеленбей атып, чөптөрү да буюрса жакшы болуп келатат. Жаан көп жайт экен, сел жер баягы кумдак болгондо сел болуп агызып кетип атат. Эми бул азыр чөп болуп калды, тамырлары кармаш, буюрса бул акпайтко деп атабыз. Болгон бакка тиги ылдый жактарыбызга да карасаар, тиги алма бактын көчөттөрү да бар, карагаттардын түрлөрүн айдадык. Могу эми сары болуп гүлдөп тургандар булар карагаттар. Биягыбызга карагай, туя, дуб, каштан болгон түрүн айдадык. Германиянын жаратылыштык коргоо бирикмесинин Кыргызстандагы филиалына караштуу бул борбор республика боюнча жапайы жаныбарларды кайра калыбына келтирүү менен алектенген жалгыз борбор. Ал эми мамлекет жапайы жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзгөн. Мындай аймакка 10 жаратылыш коругу, 13 жаратылыш паркы, 64 өзгөчө корук, Бишкек шаарындагы ботаникалык бакча жана Каракол шаарындагы зоологиялык парк кирет.
Кыргызстан 1996 жылы тирүү жандыктардын ар түрдүүлүгүн жана алардын экосистемасын сактоону максат кылган биологиялык ар түрдүүлүк конвенциясына кол койгон. 2014 жылы Кыргыз өкмөтү аталган конвенциянын алкагында биологиялык түрлөрдү сактоонун 2024 жылга чейинки артыкчылыктарын белгилеген. Андагы 4 стратегиялык максаттын бири экосистемаларды жана ар кандай түрлөрдү коргоону жана алардын абалына көзөмөлдү жакшыртуу болгон. Анын алкагында 2024 жылга карата өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын өлкөнүн жалпы аянтынын 10%-на чейин жеткирүү тапшырмасы коюлган. Бирок бүгүнкү күнгө карата бул план толтурулган эмес. Жаратылыш ресурстары министрлиги ушул жылдын апрелинде берген маалыматка ылайык, мындай аймактардын аянты учурда өлкөнүн жалпы аянтынын 7,38%-ын түзөт. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн, уникалдуу экосистемаларды жана ландшафттарды сактап калуу үчүн түзүлөт. Мындай жайларда көпчүлүк учурда азайып бараткан кызыл китепке кирген өсүмдүк жана жаныбарлар байырлайт. Жаратылыш коруктарында аңчылыкка, жалпы эле жаныбардын жабыркашына же өлүмүнө алып келген аракеттерди жасоого тыюу салынат.